Ош шаарына караган барыңыздар билген кең сайдан сатыла турган 6 соток жер чыкты достор. Үйлөр көп, суу келген, свет бар, шаарга карайт. Анан достор, бул кең сайга билип атасыздар, мына жака садик түшүп аткан кези, дом салынып атат, өнүгүп атат туугандар. Ушундай сонун жерден 6 соток жер сатка чыгып аткан кези, шаар жактан келген болсоңуздар, мына Жапалак ДУ тараптан кең сайга кирип келгениңиздерде, мына жерде текстиль ишканасы бар, кең сайдын кире бериши. Үйлөр көп, ушул жерден эле мына 1 километр, ашып кетсе 1 километр жогору тарапка чыгып келсеңиздер, мына 2 комната времянкасы бар, 6 соток жер сатка чыгып аткан кези. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган жерге, үйгө дагы келип калдым. Мына мен көрсөткөн көчө менен жүрүп келе бересиздер. Мына байкаңыздарчы, мына жакта үйлөр катар-катар болуп түшүп кетиптир. Көчөлөрү дагы тегиз, жапжакшынакай көчөлөрдүн бири экен. Тегиз көчө менен келгенде эле оң жакта ушул 2 комната времянкасы бар, узун навеси бар. 6 соток жер сатка чыгып аткан кези. Мына бул жакта үйлөр турат, нар жакта үйлөр турат туугандар. Мына көрүп атасыздарбы? Жашоочулар көп экен. Мына жакта, нар жакта коштаңыздар бар экен. Мына бирөө фундамент коюп атат экен, үй салып атат экен достор. Ано жогору тарапта да бир үй турат. Байкаңыздарчы. Сонун, тынч, жакшы жер экен. Көчөлөрү дагы мындай шагыл, ылай болбойт, чаңыбайт. Эми 6 соток жер жөнүндө информацияны берип баштайын. 30га 20 экен. Көчө тарабы 30 метр экен, 6 соток болгондо. Ичкериге 20 экен туугандар. Мына жакта навеси бар. Кандай десем, кичине үйү бар да, мындай айтканда. Бул 2 комната времянка. Узун турасы 4-кө 3,5. Жашаса болот, печкалары бар, 2 комната. И бул жагы навес. Узун турасы 16га 3,5 бунуңга. Навес туугандар. Калсаңыздар үй кыласыздар, калсаңыздар үй чочок, сөрү же болбосо кой кана кылып койсоңуздар болот, кочкор баксаңыздар болот туугандар. Мен ал жагы өзүңүздөрдөн. Же узун кылып үй кыласаңыздар болот, узбекский вариант кылып. Кирпич менен тургузулган, эч кандай газоблок, там кирпич колдонулган эмес. Жери деле тегиз, бир аз эле уклон, бирок бул тегиз деп эле эсептелинет. Эртең барып бул жерлер деле уже калбай калат, талаш болуп калат, кымбаттап кетет. Эске алып коюңуздар. Анан туугандар, негизи граница ушул жерге чейин келет. Мына жер көчө да келет да ушул жерден токтойт. Бул жагы уже мындай кошумча жер. Участокка берилген эмес, пустой эле сиздерге тиешелүү болот. Ажаткана кылсаңыздар болот, бак кылсаңыздар болот, мындай тосуп туруп тоок баксаңыздар болот, кочкор баксаңыздар болот. Ал жак өзүңүздөрдөн, чөнтөгүңүздөргө карап иштей кыла бересиздер. Кыскасы бул жак сиздерге тиешелүү. Түшүнүп атасыздар, Жакшы. Үйлөр бар. Өзүм эле жашайт экенмин деп коркуп калбагыла. Баары жайында, досторум. Мына көрүңүздөрбү? Арт тараптан деле жакшы болуп көрүнөт экен. Достор, колдон келишинче маалымат берген аракет кылдым. Так. Свет бар коммуникация боюнча айта турган болсок, анан суу дагы келген. Жаңылыктардан, Instagram'дан, YouTube'дан көрүп эле атасыздар. Азыр заманауи ушу кең сайга деле суу жакшылык алып чыгып коюшкан. Суу кеңири. Ошол 6 соток болгондо көчө тарабы 30 метр, ичкериге 20 метр. И арт тарабында кошумча жерин көргөздүм, Так, бул навес. Жана 2 комната времянка. Печкалары бар, морлору чарылган, эшик айнек коюлган. Баары сонун. Баасына келе турган болсок, өтө арзан ба? Эми билбедим туугандар. Мен үчүн жөнөкөй эле акча болуп атат. 2 миллион 300 миң сом. Өтө бир аз акча болчу. Өтө арзан ба? 2 миллион 300. Бул жерде жерлер өзү эле миллион жарым болуп атат. Андыктан аракетти кылып, ушундай жакшы бага коюлган үйдү аракетти кылып алып коюңуздар. Бул негизи продажага чыккан, былтыр ушул моментте келип тартып кеткенмин. Ал убакта бир аз эсин акча керек болуп сатка койгон экен эле, кийин акчаны башка жерден табып, эми жер сатсам утулуп калам да деп сатпай койгон экен эле былтырчы. Азыр эми бир аз тыйын керек болгонуна байланыштуу кайра оюнан кайтып сата берейинчи деп кайра мага чалыптыр. Болду,
барып тартабыз деп сүйлөшүп калдык. Мына сөрүсү бар экен. Мына байкаңыздар. Көрдүңүздөр а туугандар? О, азыктары деле кагылып турат. Ала турган болсоңуздар, архитекторду чакырып, закон түрүндө өткөрүп берет. Бул жер шаарга карайт. Шаардагы госрегистрден өзүнчө кыйынсынып барып өткөрөсүздөр туугандар. Шаардан жер алып атам депчи. Эч кандай кара сууга барбайсыздар. 2 миллион 300 кеми бар. Сон жер туугандар. Эртең өнүгөт бул жер делечи. 90 жылдары мына биз ал убакта жок элек. 90 жылдары ак тилектери мындай тала экен эле, катар болуп. Жер десе, жер эч ким ала эмес экен эле. 50 миң, 100 миң десечи. Азыр эми көрүп атасыздар. 100 миң сомго алынбаган жерлер 100 миң доллар болуп калган кези, ал деле сразу сатылат. 100 миң долларга ким алат дейт. Ак тилектен жерди азырча. Бирок ошого жараша иштеп, бай болуп, акчаны дадил кармагандар ала берет туугандар. Өзүнө же баласына дегендей. Так. Ошол 2 миллион 300 аракетти кылыңыздар. Мына 6 сотук жер, кошумча жери менен дагы жери көп эле болот. Түшүндүрүп бердим а жана. 2 миллион 300 деп түрө бербейт эсе, түшүрүп берет. Кызыл китеп бар. Мына эси өзү бул жакта машинада отурат.